11 бөлүм. Амондук Нахаш келип Гилаттагы Жабешти курчады. Ошондо Жабештин бүт тургундары Нахашка: "Биз менен келишим түз, ошондо биз сага кызмат кылабыз" дешти. Амондук Нахаш аларга: "Баарыңардын оң көзүңөрдү чукуп алып, бүт Исраилди маскаралап туруп, анан силер менен келишим түзөм" деди. Жабештин аксакалдары ага мындай дешти: "Бизге 7 күн мөөнөт бер. Бүт Исраил жерине элчилерди жиберели. Эгер бизге эч ким жардам кылбаса, анда биз сага багынып беребиз." Шабул жашаган Гибага келип, ушул сөздөрдү элге жарыя кылышты. Ошондо бүт эл боздоп ыйлады. Өгүздөрдүн артынан талаадан келген Шабул элге эмне болгон, эмнеге ыйлап жатат деп сурады. Ага Жабеш тургундарынын сөздөрүн айтып беришти. Ушул сөздөрдү укканда Шабулдун үстүнө Кудайдын руху түштү жана ал катуу каарданды. Анан ал кош өгүздү алып, аларды жиликтеп бөлүп, ошол элчилер аркылуу Исраилдин бүт жерине мындай деп айттырып жиберди: "Шабул менен Шамуэлдин артынан барбагандардын өгүздөрү ушундай болот." Ошондо элди Теңирдин коркунучу басып, баары бир кишидей аттанышты. Шабул аларды безекте санаганда, Исраил уулдарынан 300 000, жүйүт эркектеринен 30 000 болуп чыкты. Келген элчилерге мындай дешти: "Гилаттагы Жабештин тургундарына: эртең күнү сыган маалда силерге жардам болот дегиле." Элчилер келип, Жабештин тургундарына айтышканда алар кубанып кетишти. Анан Жабештин тургундары Нахашка: "Эртең силерге багынып беребиз. Бизди эмне кылам десеңер өз эркиңер" дешти. Эртеси күнү Шабул элди 3 топко бөлдү. Алар эртең мененки күзөт убагында кошуундун ортосуна киришти да амондуктарды күнү сыганча талкалашты. Калгандары чачырап кетти. Алардын 2ден жүргөнү да калган жок. Ошондо эл Шамуэлге мындай деди: "Бизге Шабул падышачылык кылмак беле дегендер ким? Ошол кишилерди бергиле, аларды өлтүрөбүз." Бирок Шабул мындай деди: "Бүгүн эч кимди өлтүрүүгө болбойт. Анткени бүгүн Теңир Исраилди куткарды." Шамуэл элге: "Гилгалга баралы, ошол жерде падышачылыкты жаңыртабыз" деди. Бүткүл эл Гилгалга барды да Гилгалда Теңирдин алдында Шабулду падыша көтөрүштү. Анан ошол жерде Теңирдин алдында тынчтык курмандыктарын чалышты. Шабул менен ысрайылдыктар ошол жерде аябай көңүл ачышты. 9 бөлүм. Мен Машаяктын ичинде болуу менен чындыкты айтып жатам. Калп айтпаганымды ыйык рух аркылуу ыйыкталган абийиримда күбөлөндүрүп жатат. Менин кайгым чоң, жүрөгүм сыздап турат. Анткени бир туугандарым, кандаштарым үчүн жалгыз мен каргышка калып, Машаяктан ажыратылууну каалар элем. Алар Исраилдин урпактары. Кудай аларды бала кылып алды, даңкка бөлөдү. Алар менен келишимдерди түздү. Аларга мыйзам да, Кудайга табынуу кызматында убадаларды да берди. Түпкү ата-бабалар да алардыкы. Машаяк да алардан чыккан. Ал бардыгынын үстүнөн башкарып турган Кудай ага түбөлүк даңк таандык. Амин. Кудайдын сөзү өз күчүн жоготту деп айтпаймын, бирок Исраилдан чыккандардын бардыгы эле ысрайылдыктар эмес. Ибраимдин тукумунан чыккандардын баары эле анын балдары дегенди билдирбейт, бирок ыйык жазууда сенин тукумуң Исхактан тарайт деп жазылган. Башкача айтканда, табигый жол менен төрөлгөн балдардын баары эле Кудайдын балдары эмес, Кудайдын убадасы боюнча төрөлгөн балдар гана чыныгы тукум болуп эсептелет. Ал убада болсо мындай: мен кийинки жылы ушул убакта кайра келем. Ошондо Сара уулду болот. Сарага гана эмес, Ребекага да убада берилген. Ал атабыз Исхактан кош бойлуу болуп, эгиздерди төрөй элегинде эле, алар жаман же жакшы иш кыла элегинде эле Кудай ага улуусу кичүүсүнө кул болот деп айткан. Кудайдын алдын ала белгилеген максаты жакшы иштердин негизинде эмес, чакыргандын өз эрки боюнча ишке ашыш үчүн ушундай болгон. Бул жөнүндө ыйык жазууда мен Жакыпты жакшы көрүп калдым, Эйсапты болсо жаман көрүп калдым деп жазылган. Буга эмне дейбиз? Кудайда адилетсизби? Албетте жок. Анткени ал Муса пайгамбарга райым кылгым келгенине райым кылам, аягым келгенин аяйм деген. Демек Кудайдын райым кылуусу адамдын каалоосуна, аракетине байланыштуу эмес, райым кылчу Кудайдын өзүнө байланыштуу. Ыйык жазууда Кудайдын фараонго мындай деп айткан сөз жазылган: "Сага күчүмдү көрсөтүш үчүн менин ысымым бүткүл жер жүзүндө жар салыныш үчүн мен сени падыша кылып койдум." Демек ал каалаган адамына райым кылат, каалаган адамдын жүрөгүн катуулантат. Эми сен мага: "Андай болсо Кудай эмне үчүн адамдарды айыптайт? Анын эркине ким каршы чыга алат?" дерсиң. Эй адам, Кудай менен талашып тартышкыдай сен кимсиң? Жасалган нерсе өзүн жасаганга "Мен эмне үчүн мындай кылып жасадың" деп айтабы? Же карапачынын бир эле ылайдан сыйга урнула турган, күндө урнула турганда идиш жасоого укугу жокпу?
Эгерде Кудай өзүнүн каарын төгүүнү жана өзүнүн күчүн көрсөтүүнү каалап, кыйратылууга даяр турган, каар төгүлө турган идиштерди ушунчалык чыдамдуулук менен сактаган болсо, эмне дей алабыз? Эгерде өзүнүн даңкынын байлыгын көрсөтүш үчүн, өзү даңкка бөлөө үчүн даярдаган, боорукерлик көрсөтүлө турган идиштер үчүн ушундай кылган болсо, жүйүттөрдүн арасынан эмес, бутпарастардын арасынан да чакырылып алынган ошол идиштер биз болсок, эмне дей алабыз? Анткени Кудай Ошуя пайгамбар аркылуу мындай деген: менин элим болбогон элди менин элим дейм, менин сүйүктүүм болбогон элди менин сүйүктүүм дейм. Аларга силер менин элим эмессиңер деп айтылган жерде алар тирүү Кудайдын уулдары деп аталышат. Ал эми Ишая пайгамбар Исраил эли жөнүндө: Исраил уулдарынын саны деңиздин кумундай көп болсо да, калдыгы гана куткарылат. Анткени Кудай жер үстүндө өз ишин акыйкаттык менен аягына чейин чыгарат, кечиктирбей аткарат деп жар салган. Ишая пайгамбар алдын ала айткандай, эгерде Себайот Теңир биздин тукумубузду калтырбаганда, биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз. Анда эмне демекчибиз? Адилдикке умтулбаган бутпарастар ишеним аркылуу адилдикке жетишти. Ал эми адилдиктин мыйзамына умтулган ысрайылдыктар адилдиктин мыйзамына жетишкен жок. Эмне үчүн? Анткени алар адилдикти ишеним аркылуу издебей, жакшы иштер аркылуу издешти. Алар мүдүрүлтө турган ташка мүдүрүлүштү. Анткени ыйык жазууда: мына мен Сионго мүдүрүлтө турган таш жана азгырык боло турган аска коёмун. Бирок ага ишенген адам уятка калбайт деп жазылган. 48-бөлүм. Маап тууралуу Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Небого кайгы, ал ээн калды. Кириятайым маскара болду, каратып алынды. Мизгап маскара болду, талкаланды. Мындан ары Мааптын даңкы чыкпайт, Кешпондо ага каршы жүргүлө, аны элдер арасынан жок кылалы деп жамандык ойлоп жатышат. Мадмейна, сен да өлөсүң, сени кылыч ээрчип жүрөт. Хоронайымдан өкүрүк угулуп жатат, талкалануу жана улуу кыйроо болуп жатат. Маап талкаланды, анын балдары өкүрүп жатат. Лухитке чыгып бараткан жерде ый артынан ый чыгып жатат. Хоронайымдан түшүп бара жаткан жерде душман кыйрагандардын ыйын угуп жатат. Качкыла, өз өмүрүңөрдү сактагыла, чөлдөгү жылаңач сөксөөлдөй болгула. Анткени сен өз иштериңе, байлыгыңа үмүттөндүң, ошон үчүн сен да алынасың. Кемош да өзүнүн ыйык кызмат кылуучулары жана төрөлөрү менен туткунга кетет. Кыйратуучу ар бир шаарга келет, бир да шаар аман калбайт. Теңир айткандай өрөөң кыйрайт, түздүк ээн калат. Маапка канат бергиле, ал учуп кетсин. Анын шаарлары чөлгө айланат, анткени ал шаарларда жашаганга эч ким калбайт. Теңирдин ишин көңүл коштук менен кылган адамга каргыш, анын кылычын кан төгүүдөн кармаган адамга каргыш. Маап жаш жагынан бейкапар жашап, өзүнүн ачыткысынын үстүндө отурат. Идиштен идишке куюлган жок, туткундалып кеткен жок. Ошондуктан ал өз даамын сактап калды. Жытын жоготкон жок. Ошондуктан мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү мен ага куюштуруучуларды жиберем. Алар аны куюштурушат, анын идиштерин бошотушат, анын кумараларын талкалашат. Ошондо Исраил өз үмүтү Бейтел үчүн кандай уят болсо, Маап Кемош үчүн ошондой уят болот. Силер биз согушта эр жүрөк, каарман адамдарбыз деп кантип айтып жатасыңар? Маап ээн калды, анын шаарлары өрттөнүп жатат, анын тандалган жаш уландары сойлууга кетти дейт ысымы Себайот Теңир болгон падыша. Маап жакында кыйрайт, аны жакында алаамат каптайт. Анын кошуналары аны жоктоп ыйлагыла, анын ысымын билгендердин бардыгы күч кубат таягы, даңк таягы кандай талкаланды дегиле. Дибонда жашоочу кыз даңк бийиктигинен түшүп, суусуз жерде отур, анткени сага Мааптын кыйратуучусу келип, чептериңди талкалайт. Ароердин кыз тургуну жолдун боюна туруп алып кара, качып бара жаткандан жана аман калгандан эмне болуп кетти деп сура. Маап уят болду, анткени ал ээн калды. Боздоп ыйлагыла, өкүргүлө, Маап талкаланды деп Арнондо жар салгыла. Ошентип түздүктөгү өлкөлөргө жаза келди. Холонго да, Жааска да, Мейпаатка да, Дибонго да, Небого да, Бейт Дыблатайымга да, Кириятайымге да, Бейт Гамулга да, Бейт Мейонго да, Кериотка да, Ботсырага да, Маап жериндеги алыскы жана жакынкы шаарлардын бардыгына жаза келди. Мааптын мүйүзү кесилди, анын каруу булчуңу талкаланды дейт Теңир.
Аны мас болгуча ичиргиле анткени ал теңирге каршы көтөрүлдү. Маап өзүнүн кусундусунда оонасын, өзү шылдың болсун. Сен Исраилди шылдың кылган жок белең? Ал тууралуу айткан сайын башыңды чайкагыдай, ал эмне уурлардын арасынан кармалды беле? Шаарларыңарды таштап, асказоолордо жашагыла. Мааптын тургундары үңкүрдүн оозуна уя салган көгүчкөндөрдөй болгула. Биз Мааптын текеберлиги, чегинен чыккан текеберлиги жөнүндө, менменсингендиги, теңсинбегендиги, мактанчаактыгы, жүрөгүнүн көтөрүлгөндүгү жөнүндө укканбыз. Мен анын менменсингендигин билем дейт Теңир. Бирок анысы негизсиз. Анын сөздөрү курулай, айтканын аткарбайт. Ошондуктан Маап үчүн боздо бийлайм. Бүт Маап үчүн өкүрөм. Кир-керестин тургундары үчүн үшкүрүшөт. Сыбманын жүзүмдүгү, сен үчүн жазерди жоктоп ыйлагандай ыйлайм. Сенин бутактарың деңиздин аркы бетине чейин жайылып турчу, жазер көлүнө чейин жетчү. Кыйратуучу сенин жайкы өмүлөрүңө жана бышкан жүзүңгө кол салды. Кармелден жана Маап жеринен кубаныч менен шаттык тартылып алынды. Мен жүзүм сыгылуучу жайларда жүзүм тебелөөнү токтоттум. Мындан ары аларда ырырдап жүзүм тебелешпейт. Мындан ары кубанычтын кыйкырыгы эмес, согуштун кыйкырыгы угулат. Кешпондон Элалейге жана Жааска чейин жеткен кыйкырыктан улам, алар Соардан тартып Хоронайымга жана 3-чү Эглатка чейин кыйкырышат. Анткени Нимиримдин суулары да какшыйт. Мааптан дейт Теңир, бутканаларда курмандык чалгандарды, өздөрүнүн кудайларына жипар жыттуу зат түтөткөндөрдү жок кылам. Ошондуктан мен жүрөгүм Маап үчүн чоордой сыздап жатат. Кир-керестин тургундары үчүн жүрөгүм чоордой сыздап жатат. Анткени алардын тапкан байлыктары жок болду. Ар биринин башындагы чачы жулунган, ар биринин сакалы алынган, ар биринин колдорунда тырмактын изи, ар биринин белинде зумбал. Мааптын бардык үйлөрүнүн үстүндө жана бардык көчөлөрүндө ый, анткени мен Маапты керектен чыккан идиштей кылып талкаладым дейт Теңир. Ал кандай талкаланды деп боздо бийлашат. Маап артка качып кандай уятка калды. Маап өзүнүн айланасындагылардын бардыгына шылдың болот жана аны көргөн элдин үрөйү учат. Анткени Теңир мындай дейт. Мына ал бүркүткө окшоп учуп келип, Мааптын үстүнө канатын жаят. Шаарлар каратылып алынат, сепилдер каратылып алынат. Ошол күнү Мааптын кыйратууларынын жүрөктөрү толгоодон кыйналып жаткан аялдын жүрөгүндөй болот. Маап элдердин катарынан жок кылынат, анткени ал Теңирге каршы чыкты. Мааптын тургуну коркунучта, орда сыйыртмакта сен үчүн дейт Теңир. Коркунучтан качкан адам орго түшөт, ал эми ордон чыккан адам сыйыртмакка түшөт. Анткени мен ага Маапка жазалоо жылын каптатам дейт Теңир. Качып бара жаткандар алсырап Кешпондун көлөкөсүнө токтошчу. Бирок Кешпондон от чыкты, Сихондун ичинен жалын чыкты. Ал Мааптын капталын жана козголоңчул уулдарынын чокусун жалмап кетти. Маап, сага кайгы, Кемош эли өлдү, анткени сенин уулдарың туткундалып кетти. Сенин кыздарың да туткундалды. Бирок акыркы күндөрү Мааптын туткундарын кайра алып келем дейт Теңир. Мааптын жазасы ошол күнгө чейин. 24-чү забур. Теңир, мен жанымды сага тартуулайм. Кудайым, сага ишенем. Уятка калбайын, душмандарым мага үстөмдүк кылышпасын. Сенден үмүттөнгөндөр уятка калышпасын. Мага негизсиз, мыйзамсыз иш кылгандар уятка калышсын. Теңир, мага өз жолуңду көрсөт. Өз жолуңда жүргөндү үйрөт. Мени өз чындыгыңа багытта, өз чындыгыңа үйрөт. Анткени сен мени куткарган Кудайсың. Ар күнү сенден үмүттөнөм. Теңир, кеңпейилдигиңди, ырайымдуулугуңду эсте, анткени алар кылымдардан бери келе жатат. Менин жаш кездеги күнөөлөрүм менен кылмыштарымды эстебе. Өзүңдүн кеңпейилдигиң үчүн, өзүңдүн ырайымдуулугуң үчүн мени эсте, Теңир. Теңир кеңпейил, адилет, ошондуктан ал күнөөкөрлөрдү түз жолго салат. Момундарды чындыкка бурат, момундарга өз жолунда жүргөндү үйрөтөт. Теңирдин бардык жолдору анын келишими менен аянын сактагандар үчүн ырайым жана чындык. Өз ысымың үчүн, Теңир, менин күнөөмдү кечир, анткени менин күнөөм өтө көп. Теңирден корккон адам ким? Ага ал тандап алчу жолду көрсөтөт. Анын жаны жыргап өтөт, анын турган жерин тукуму мурастап калат. Теңирдин жашыруун сыры Кудайдан корккондорго, ал өзүнүн келишимин ошолорго ачат. Менин көздөрүм дайыма Теңирде, анткени ал менин буттарымды тордон чыгарат. Мага назар салып ырайым кыл, анткени мен жалгызмын, кыйналдым. Жүрөгүмдөгү кайгы көбөйдү. Мени кыйынчылыктан куткар. Менин тарткан азаптарыма, кыйналганыма көңүл бур, бардык күнөөмдү кечире көр.
Менин душмандарымды кара. Алар канчалык көп. Алар мени ушунчалык жек көрүшөт. Жанымды сакта. Мени куткар. Мен сенден үмүттөнгөндүктөн эч уятка калбайм. Актыгым менен адилеттигим мени сактап келет. Анткени мен өзүңдөн үмүт кылам. Кудайым, Исраил элим бардык кайгыдан куткар.